Assalamu alaikum урматтуу. Мен Наталья программасынын көрүштөрү. Мен дагы бир 90 жашка чамалап калган, тагыраагы 88 жаштагы бир аксакалдын туулган күнүн, юбилейин мен силерге чагылдырып берейин деп атам. Себеп дегенде мына ушул 17-июль күнү Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Каратай деген айылында мына ушундай бир жакшы саамалык болуп өткөн. Мына ошол жакшы саамалыкты неберелери уюштурган. Ошол атамдын, чоң атамдын биринин таятасы болот дегенде эми бул аксакал ошол чоң баягы армиянын генералы да, генералы. Ошол генералды жаштакай кылдын көңүлүн көтөрүп, сөөгүн агартып коюу максатында ушул иш чарадан тартып бериңиз деп өтүнгөн. Бирок тилекке каршы мен ошол мезгилде эмгекти көргөнгө чыгып кеткениге байланыштуу, бирок мен операторум барып тарткан, аны моюнга алыш керек. Операторумга мен суроолорду жазып, сценарийин даярдап берген. Ушундай форматта дагы мен ушу менин программасына түшкөн арыздарды, кайгылууларды биринде калтырбай улантып кетүүнү максат кылам. Мына ошондой жакшынакай иш-чаралардын бирин ошол 1939 жылы туулган Каратай айылы. Ошол мезгилде аксакал өз оозу менен айтып отурат. Колхоз Кызылдыйкан деп айтылган депчи. Ошол жерде туулган 88 жаштагы абабыздын тоюна сиздерди ортоктошкулганып турам. Бул күнү өзгөчө күн, бул күн эстен кеткис күн деген максатта тууган туушкандары биринин артын бири ээрчип келишип, абабыздын колун кыса кармап, жүзүн өөп дегендей жакшынакай болгон белек бешиктерин тапшырып кетишти. Абабыз болсо жүрөк жарыла сүйлөп, ал мезгилдеги заман кайталанбасын, азыркы заман абдан сонун, жыргал, коммунизм дегенибиз менен азыр супер коммунизм убагында жашап жатабыз. Эч ким ач калган жок, жыртык кийим кийген адам жок деген жакшынакай сөздөрүн ортого салып коюп, сүйлөп, жакшынакай кылдырып калуу тилектерин анын аягына батасын берди. Бул жышаанга жана жогоруда айткандай эле ушу неберелер өздөрүнүн колунан келген белек бешиктерин тапшырышып, кыздары, өзүнүн жакын туугандары жүрөктөн чыккан сөздөрүн ырлашты. Мына ушундай жакшынакай бир саамалыкка сиздерди дагы ортоктошкулуу үчүн алдыдагы видеону сунуштайм. Жакшылап байкап, баам салып, бул бир күн келет, ошол кадрларды миллион еврого да сатып ала албай турган күн келет. Ошон үчүн мына ушул элести менин каналыма, менин Наталья программасына катып, сактап, ар дайым мисалы үчүн албетте ата-энебизди канжыга байлап ар дайым жүрө албайбыз. Эстелик үчүн сактап калалы деген максат болушкан. Ошол максатты жүзөгө ашырышкан неберелеринин иш-чарасына, неберелер тарабынан уюштурулган, ошол неберелер тарабынан уюштурулган иш-чарага сиздерди жакшынакай отуруп күбө кыламын. Qanday oman? Yaxşı. Ulan göndermeyin, salamat. Ömrünüz uzun basın. Biz Xitaylıklarçı, en kemi 150 yıl yaşayız. Sebebi Tibet'ten geliyoruz. O 850 yıl yaşayız. Ulan göndermeyin. Çay çıkmayın. Qanday aka? Yaxşı, yaxşı. Jaspi? Yaxşı, gözünüz. Umidimiz tut bolsun, ömrünüz uzun bolsun, densolig'ingiz yaxshi bolsun, aka. Rahmat aytganingiz. Kaptırasıyla ha? Ha? Kaptırasıyla. Gronk deydi. Aytıpsınız da ya, bilmezdim. 87'ye çıktınız mı? Ha. 88'e. Silen. Tuğan gününüz benim. Ömrünüz uzun bolsun, ha? Ballarınızdı, nerelerin peşinesine bar bolun. Ol cevap koyalım. Uzak ömür yaşayın. Hop, aytganingiz. Boz bunu bu kapak bana.
Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Tug'ilgan kuningiz bilan. Qanday? Xitoychasidan birinchi balkidan bir. Yuvan verirsin. İyi ondan bilirsin. Bo'ldi. Yuvan bu? Qanday Boshqa. sizlar o'ynaydi qo'y. Bunada yuvan bo'lsa. Ekmeğe var. O'tmaydi. Az bo'l, o'tmaydi. To'xta, hozir qo'ying, olib kel. Bularni oling. Xitoychasini berayin desam, almashtira olmaysizlar buni. Neler siz almashtırıyoruz neyse. Çiğdelerini açtın. Ata, tuğan gününüz bilen ha? Ha, den soğuk olun, ömürlü olun. Dağı, köp yaşayın. Oqsaqal tuğilgan kuningiz bilan. Özür balam. Ben sağ olasın Allah'ım. Uzun ömür versin. Baktulu böyle. Oğra, batın, baktın oğra. Otur ulan. Canım mına uçaşka çekilesin. Ata qanday жақсы? Туған күніңіз құт болсын. Құдайым uzun ömür versin sizге. Біздің пешенемізге орылай, сырқылай бар болың. Үшінген неврелеріңіздің, чеверлеріңіздің жақсы күндерін дағы көп көрің ата. Көйлекті киесіз. Роза var mı? Bak Rozа. Bayta qandaysiz? Kuningiz bilan. En çok çevreniz. En birinci çevreniz. Qandaysın? Leylikta. Ben mi geldin bu sen? Valla. Hatta tuğan kuningiz bilan ömrünüz uzun bo'lsin. Rahmat. Nima? Tuğan kuningiz bilan. Yaxşı. Nima, tuxum qo'shmay. Tuğan gün ne olur ki? Tuğan. Ya tamam. Sen her zaman. Bana al istiyorum gerek. Ata, ya, ömrünüz uzun bo'lsin, ha? Xudo xolasa 90 yilingizda belgilaydi, ha? Rahmat. Ha, soğuktan, tutta. Soğuktan. Rahattan seveceğim koy ki. Duruyor versin ki. Tamam. Tuğanınız benim. Kutlayım. Ömrünüz uzun olsun. Rahmat. Ben Ayza. Keng ata. Mana güzel. Bekle bak, geç kelgan. Hoş soracak yani. Şunu koy koyalım. Ata. Ke, çapan. Kiyes. Alo? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде негизги максат белектерди көрсөтүү эмес, же болбосо баягы мактануу эмес, мактаныш эмес. Бул иш-чара эстелик үчүн тартылып калган форматта уюштурулду. Суроолор дагы ошого жараша берилди. Эми ал мезгилдеги оор кыйынчылык заманды басып өткөн аксакал ал мезгилдерди өткөн кеткенди көп эстегиси келген жок. Анткени бул аксакалдар ошол маалдагы аталарыбыз өткөн, басып өткөн, баштан өткөргөн оор күндөрдү биз алардын кыпындайында көргөн жокпуз.
Ал эми ошол аксакалдар көрбөй эле койгула дейт. Жакшы заман улана берсин, мындан дагы жакшы беттер жашагыла дейт. Ошондой жакшынакай калып электерди дагы бир угузайын сиздерге. Ата 90 жашыңыз кут болсун. Өзүңүздү көрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүз биринчи. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Ben 1939 yılı tuğulgamın. Mart aylarda tuğulgan sınca okum etken. O zaman beri yaşap duruyoruz. Yaşa, yakşı. Kıyınçılık oldu, camancılık oldu. Kıylasını gördük. Evimiz yakşı zamana tuş geldik. Şu zaman baktığımızda yakşı olsun. Bala çağın tınç olsun. 3 kız, 3 balam var. Şularda bağı östürüp çoğ ettim. Evimi 40 ekin çevirim var. Şuların vardı ömür uzun bolup zamanımız elicisi tınç olsun. Yaşa, yakşı oldu. Razı zamanımız yakşı. Bunda zaman gelmeydi. Yakşı zaman bolu orada. Şu alaşakalarımız tınç zaman oynayıp görüşü Allah Teala nasip etsin. Bağlanan kızlardan hizmet, oğuldan hürmet alışka Allah Teala nasip etsin. Vardığımız tınç bolaydı. Var bolaydı, bay bolaydı. Allahu Ekber. Жақсы. Ата, ошондо сиз кайсы айылда төрөлгөнсүз? Кайсы жерде төрөлгөнсүз? Төрөлгөндө. 39 yılı Afam aytganda arık çapmağı dedi. Arık çapmağı Mart ayda boldu. Şu Каратай айылында төрөлгөнсүз да? O Mart ayda. Ата журтуңуз каерде эле ошондо? Ha? Ата журтуңуз каерде? Ата журтуңуз? Atacık'ın şerde Шербе? Karatay. Ошол жерде төрөлгөн. Kızıldıyıkan kalkada olmadı. Kalkad buldu yıkıkan. Балалык чагыңыз кандай өткөн? Балалык чагыңыз. Кичинекей чагыңыздагы эстейсизби? Ha? Балалык чагыңыз, балалык кезиңизде. Жаш кезинде балалыгыңыз кандай өткөн? Bala çağım ben kıynalı ötken biz. 39 yıl tuğulgan boyunca 3 yaş törgelimde atam kamalıp ketken. Oğa varıp kattaşız. Yolda maşina yok. Yol giriyoruz. Aparıp, kötü aparadır apam. Şimdi 6 ay yatıp çıkan atam. Şundan keyin yaşı kıyınçılık oldu. Bir yıl şamalcılık oldu. Bir yıl çıskancılık oldu. Bir yıl cılancılık oldu. Şunday yıldır öttü. Açarçılık başladı. Anam şu 52 yıldarga urganda kichine jakşı oldu da zamanımız. Olup buğday suda ekip buğdaydı şu kichine neme olganda süt boğanda alıp gelip buğurup beretiler. Un yok bir yıl açarçılık oldu. Şamalcılık olup egin tegin kolkoz boyunca bolbay kaldı. Oşonun o kıyınçılık oldu. Emin kıyınçılık ötme. Bundan yıl bol olsun. Adırkı zaman, jakşı zaman. Jakşı yıl oldu. Şundan yılga jaşı Allah Teala nasip etsin. Tünç bolaylı, var bolaylı, var. Жоқ. Ата, ошо ата энеңизден эмне кайсы жакшы нерсени үйрөндүңүз? Атаңыздан, апаңызданбы? Atanama işime üngörgön yok. Adı taladı işteşledi, yok etedi. Чоң энемен эмнени үйрөндүңүз? Чоң энемен. Çoğunlar işleme bilmeydiler. Vardı olsa ay ketmeyeceği kalkoçuda. Kalkoçuda işlep yürüyorum. Ошо балалык кезиңизди мындай эсте туруп бир эсте каларлык бир жакшы кызык окуяны билесизби? Esteyim yakşı ne olsun? İşte yaşımızda oynayıp 7-8'e çıkartıyorum. Talada oynayıp bir öterek de işe edip de yakşı olmadı. Kursak toksöyle o yakşı olur da ustak. Bir okyanı ayıp verseniz esinizde kalan bir okyanı. Эсиңизде, ошо кичинеңизде калган бир Жаш окуяны кезиңизде. билесизби? Zaman iş. Окуя, мындай бир кызыктуу, жакшы кызыктуу окуя же болбосо өзүңүзгө жаккан бир нерсе болгонбу? Kızıkta okuya bolğunum yakta vardı. Ayakta. Günde gelesin. Günde. Hep gün ötken bal bolğondu o malda. Uşak toysa boldu da. Kursak toysa oladır da.
eftep bursak sığırып otkanda. Ата, ошол кичинеңизден ошо эмгек жолун кандай? Кайсы жашта баштадыңыз? Кандай кылып баштадыңыз эмгек жолун? Кайсы жылдар иштегенсиз? Кандай болду? Bizim yer oraya şerden yaşap, 52 yıl yaşadık şu Kırasay'ın özünde. 52 yıldan göçürüme kılıverdi. Leylin kalkozga, karası uğrayalım. O şeye göçüp ötken biz. Kalkoz bu yerde tersen aksakal kalgan. Kalgan bağır yaşlarda göçürüp o şeye kalkozga korgan. O yerde 15 yıl o yer işledim. O yerde organizatör olup kaldım da. Eliga gitçili o şeye göçkende dediler. O yerde varıp kalkozda azmaz aracan dumur ököz, bırtıgan var diye dumur degen ököz. Agat salatırık. Men agat karmaydı dedim. Dumur at getireydi. Şimdi gün ötkönümüz. Ondan paksağı terim başlardı. Ondan o şeyde apam karol olup o yakta gidiyor. Keyin 52 yıldan kıyla jakşı olup kaldı. Кайсы ошо өмүрүңүздө кайсы эмгекте көбүрөөк иштедиңиз? Ömrümde tolga işleş sağ malda işlerdi. Doyunu kurup de koyadı malda. 20-30 yıl şu malda işledim. Kara sapkoz dedi. Kara sapkozda o bargan yeri kara sapkoz deyip atagan birincisinde. O yerde 12 yıl o yer işledim. Malda, mal çarpasında. Ondan gel bu yerde Leylin kalkozda bir yer göç görüp bir yakta 25 yıl kadar oyunu bu yerde. Bağır bir işte geldim 3 yıl armaya girdim. Kalganım vardı 40 yıl ötkerdim ki. 40 yıldan o piyasaya çıktım. 93 yılı şu böyle yaşap bile dağıldım. 3 balam, 3 kızım var şunday. 42 nevrim var. Жашооңуздагы эң жетишкендикти эмне деп эсептейсиз? Ушу жашооңузда эң жетишкендикти кайсы эмнелерди айта аласыз? Yetişkenlik yaxşı degen yerde yetişkenlik oldu da. İşlesen pul öğretir, işlesen yok kayakta. Ата, ушу жашооңуздагы эң оор учур кайсы болгон? Эң оор учурда. Uğraşan bolgan yok, şu mal menen var. 40 işler malda, orada. Günü tünü işlemeyi, uyku az болады. Tünü karakol oturarsın, gündüzü mal cayasın. Apam olsa soğan saytılı şu. Şunda gün ötkönde 40 yıl ötkönümüz. O yıllar gelmesin de, yakşı yıl olsun. Ата, кандай адамдардан үлгү алдыңыз? Ha? Кандай адамдардан үлгү алдыңыз? Ушундай жакшы адамдардан, ушундай адамдардан болсом экен деп үлгү алдыңызбы? Yok, benim yılgarıştan yemeği yetmeydi de. Gramutlu oluş gerek yılgarıştan. Özüm ben 7. klası zor koputtum. Onu zor koputtuk. Ah öde atıp. Birin o yerde, birin bir yakta. Çünkü o püsköndeyle bir yıllık traktör kurs oldu, o get boğamın. O 7. klas boyunca kaldı. Ата, ошо тракторист болуп иштегенсиз, ошолорду айтып бербейсизби? 2 yıl işledim. 2 yıldan keyin armiyaya get kaldım. Ата, апам менен таанышкан күндү эстеп айтыңчы. Апам менен таанышкан күндү. 58 yıl uylanmışız. 3. Mart günü gelin bol görgen. Oşa sapkozga varganmızdı. Şerden göçüp aparganda yok. Oşunun beri 55 yıl yaşadık. 56 yılı anam o dünyadan geçti bu dünya. Кандай болуп таанышкансыз? Ha? Кантип таанышкансыз апам менен? O malda tanışatırman zaman olgan emas da. Ata-eneң менен
Ata-anam bilen apam görseler boldur eda. Şunu alasın dedi alar. Qanday sezim boldu? Ата ушу бактылуу үй бүлөнүн сыры эмнеде деп айтасыз? Сиз ушунча жылга бактылуу жашадыңыз, апам менен бактылуу өмүр сүрдүңүз. Ушунча бизди бала чаканы таптыңар. Ушу бактылуу нерседе эмненин сыры бар? Ne? Baktığı olsa yaşaş yaşadı. Birini düşünüp yaşadık. Tınç bolga vardı. Baktığı yaşaş yaşadı. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте жарым кылымга жакын, жарым кылымдан ашык жашадым дейт байбичеси менен. Эми энебиздин көзү өтүп кеткен экен, бейишин берсин, Аллахтын бейиш бактардан жолуктурсун деп аксакалыбыз тилеп, ниет кылып отурат. Мына ушунча 3 кыз, 3 уулду тарбиялап өстүрүп, турмуштун ысык сууна күйүп дегендей, мына ушундай чоң арбияны түзгөн аксакалыбыз дагы көп жашасын, ден соолук берсин, кайрат берсин. Ушундай неберелери, чеберелери, кибирелери ушундай шыкактап, колдоп, кубаттап турса, Кудай буйрса абабыздын 100 жылдык тоюна дагы жакшынакай болуп туруп, мына ушундай өңүттө, ушундай формада, ушундай бака-шака менен барып тартып дагы бир жолу сиздерге чагылдырууну ниет кылып жатабыз. Ошондуктан ар бириңиздер ата-энеңиздерди сыйлап калыңыздар. Ата-эне эч качан мени мындай кылгыла, мени тияка алып баргыла, мени мындай кылгыла деп эч качан айтышпайт. Алар ичинде гана сакташат, жан дүйнөсүндө гана түйүп сакташат. Ошон үчүн аны сезе билип, анын сөөгүн агартуунун бир жол-жоболорун иликтеп, изилдеп чыгып, ушундай программа бар турбайбы? Мына ушундай программага биз дагы ата-энебизди, өзгөчө мына ушул аксакал чоң атабызды, ушу неберелеринин ниеттери да тартырып, жашнага алып сактап коелу. Кийин бул бизге таберик болот, ыйык белек болот, ыйык эстелик болот деген мүдөлөрүн ишке ашырышкан неберелерине Алла Таалам ыраазы болсун. Балдарына Алла Таалам ыраазы болсун. Кыздарына, небере чеберлерине бардыгына, мына 42 чеберем бар деп атат мисалы. 42 чебереси деле Кудай буйрса, неберелерине той баштайын деп калды. Мисалы неберелер анчамчалар той башташты дегенде ошолордун төрүндө тоюнун көркү болуп отуруп, кулаш жайып, алакан жайып, батасын гана берип отурсун деп тилек кылабыз. Ошо мына бүгүн Кудай кааласа ушу бүт баары туугандарыбыз, бала чакаларыбыз, мына атамдын неберелери, балдар эмес, атамдын балдарынын балдары, атамдын неберелери ушу атамдын бүгүнкү туулган күнүн белгилеп отурушат. Ошо өлкөлөрүмө чоң рахмат, ден соолук берсин, Илайым тапкандарына береке берсин, булар да балдарынан урмат-сый көрсүн. Ошо атам не дейм, ден соолугу чың болсун, дагы азыр деле жакшы, Кудайга шүгүр, ден соолугу чың болсун, дагы өмүр узун болсун. Кудай кааласа 100 жылдык юбилейлерин белгилейли. Ушундай туугандар менен, өлкөлөр менен, бир туугандар менен, эл журт, колу коңшулар менен атамдын ден соолугу чың болуп, дагы ушундай неберелери, чеберелери дагы көбөйсүн. Атам ошо эң сонун мындай жош, момун адам болгон да. Бирөөнү неме урушуп, даже үнүн чыгарып урушпайт да атамчы. Даже неме башка сөз айтпай эле коеюн. Ушундай биз 3 уул, 3 кызы апам экөө табышып, бизди окутуп, ушул жашка жеткирип, балдарыбызды, неберелерибизди карап, ушул жашка, ушул даражага жеткирди. Кудай кааласа бардык балдары ушу өз ордуларын таап, өз тирилигин кылып атат. Ошо апам менен атама чоң рахмат. Апам, конечно, ушул күндөрдү көрбөй калды. Көрсө жакшы болот эле. Ошо атама дагы узун өмүр берсин, Алайым. Атаңыз сиздерди катуу кармады беле, кандай тарбия берген сиздерге? Атамы бизде мындай катуу кармап эле, мындай бол, андай бол дейт эле, бирок биз ошо бир сөзү бизге закон болчу да. Мындай болуш керек десе, ошол азыркыча мээбизде да. Мындай болот десе болду, ошо закон эле. Биз мына бир туугандар 6-обузбуз, Кудай кааласа эч кимибиз мындай неме жаман жол дебейин эми. Ошо өз турмушубузду өзүбүз таап, ошо апам менен атамдын айтканынан чыкпай ушу жашка келип атабыз, Кудай кааласа. Апам менен атам эч мындай катуу сүйлөп бизге неме кылган эмес. Ассаламу алейкум, менин бир бор
bir boorlarım. Barыңар бүгүнкү şu atamın tuğan gününe koş kelipsiңер. Rahmat ушунчалыk ушундай atamın жакшы күнүн бизге ушундай жаркылдатып өткөзүп берип аткан ушу атамдын небере балдарына баарыңарга чоң рахмат. Кудайым силердин үй ичиңердин бала чакаңардын баарын тынчылыгын берсин. Силерге ден соолук узун өмүр берсин. Чексиз бакыт берсин. Силер ушинтип атамды сыйласаңар, силерди Кудай өзү сыйласын. Атам ушул жашка келип бизди өтө чоң жакшы тарбиялаган деп ойлойм. Себеби биз Кудайга шүгүр ушу атам менен апам бизди жакшы тарбиялаган үчүн баарыбыз өз ордубузду таап, баарыбыз бактылуу өмүр сүрүүдөбүз. Биз эле эмес, биздин бала чакабызды дагы ушу атам менен апамы көрүп канча ошо биздин кыздарыбызга, биздин балдарыбызга куда боло турган адамдар дагы ушу атам менен апамы немеси менен болушат да. Атам менен апам өтө жакшы адамдар болгон. Атам өтө жоош, унчукпаган. Атам ушу бизди бир мындай көз карашы менен атам бардыкты бизге түшүндүргөн да. Бизди эч урушкан эмес, ушул малга чейин келип, атам бизде бир шук деген гана сөз болгон. Biz şoktonsok bir mындай жаман иш кылсак, жөн эле бизди карап шук деп эле койгон. Ошол эле сөзгө биз атамдын бардыгына биз түшүнчү да. Атама ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Дагы биздин ошо неберелердин жакшы күндөрүн көрүп, сый урматын көрүп, дөөлөттү карлыкты сүрүп, биздин пешенебизге ар дайым төрүбүздө болсун. Ассаламу алейкум, бир туугандарым. Кандайсыңар, тынчсыңарбы баардыгыңар, үйчүңөр менен. Амна бүгүнкү күндүн күнөкөрү болгон атамдын туулган күндө отурабыз. Атам туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун. Мындан дагы бизге дайым ар дайым төрүбүздө болуп дуасын берип отурганга Аллах насип кылсын. Ушул күнгө жеткизенге Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мен ошо атамдын эң кичинекей кызы болом. Ошо баарыбызды өстүрүп, чоңойтуп, жакшы тарбиялап, бизди жакшы үйлөп жайлап, атам өз ордуна койду. Апам өтүп кетти, ошолорго Кудайым ошо атама узун өмүр берсин. Чоң рахматыбызды айтабыз, ийгиликтер болсун. Ушул уюштурган өлкөлөрүмө Кудайым ден соолук берсин, иштерине ийгилик берсин, тапканына барака пайыз берсин. Ушул өлкөлөрүмө ушулар балдарынан ушуна сый урмат көрсүн. Дайым бизди сыйлап, урматтап, бизди дагы бийиктерге коюшат, ушуларга ден соолук берсин. Тынчылык болсун, заманыбыз тынч болсун, ушундай күндөргө жеткизеңер шүгүр Аллахыма. Ошо сиз жаш кезиңизде бир нерсени кылып коюп, атаңыз же апаңыз урушкан күндөр болду беле? Ошондой эсте катты урушкан күн. Катты урушкан күн. Жакшы немелерден айтып койсоң. Ошо атам айтмакчы, атам менен апам көбүнчө эле ошо мал чарбасында болуп, ошо көбүнчө ошо иште болушат эле. Анан кийин эң урушкан күнү ошо эжем экөөбүз жайлоодо топчу талашып кеттик. Эжем топчуну оозуна сала коюп, анан кийин ошондо атам катты урушуп, ошо деп аркасына бир койгон, ошол эле болгон катты урушканы. Одан эч катты урушпайт эле атам өзү. Анан апам деле ошондой эле, эжем экөөбүз ошо кичине бир нерсе талашсак, ошо экөөбүздү мындай жемелеп катты урушат эле. Эжем экөөбүз бир жаштан эле аралыгыбыз, бирок ошо жакшы тарбия берген үчүн бирибизди кадимгидей сиз деп апам ошентип айтат эле да. Сыйыңар ошо сиздей эле дайым деп бирибизди сыйлатып неметип өстүргөн. Эч катты урушкан эмес, апам деле, атам деле эсимде жок. Бирок эң кичинеси болгон үчүн мен көбүнчө эле оюн карак болгом, ойноп эле жүргөм, иш деле кылган эмесмин. Ошон үчүн булардын урушканы деле эсимде жок мен. Кудайга шүгүр. Эми жаратылышта ушундай үйлөнгөн күндөр 3 уул, 3 кызым бар. Эң уулдун чоңу Кыргызбай, экинчиси Таалай, үчүнчүсү Алмаз. Кыздардын эң чоңу Сайрагүл, экинчиси Гүлү, үчүнчүсү Роза. Булардан 3 кыздан небере чебере болду. Небереңиз канча? Небере 24 неберем бар. Чеберем 42 чеберем бар. Ушуларды Алла Таала насип этсин, зорой берсин. Азыркы заман
da yaxşı zamanda boluşuna Allah Teala nasip etsin. Baktırıp olsun, vardığı. Zamanımız eğilce tutsun olsun. Alamattan saktarsın, kırsızdan saktarsın. Şunday. Tınçılık olsa bari iş biti öğret. Ata, tuğan günüz mü bugün? Asılbek. Kutluyuz. Sizge oşo bugün bayramdık dep biraz emel otağız. Çeç. Çeçpek. Belegiz. Belegiz banda. Gün soğuk kalanda geçirek iyi pas. Allah Teala nasip etsin. Assalamu alaikum cemaat. Tuğandar, hoş gelsinler. Bugün atamın tuğulgan gününe 88 yaşka toldu. Müslüman neseye boyunca da 30 yılda bir yılda koşulat deyip, onlarda koşkanda 90'da naşip ededi. Azından olsa 88 yaşka toldu. Şu an tuğulgan gününü belgilep, tuğan uluklar çoğulu oturağız. Ne diyeceğim, atama birinci den soğuluk, uzun ömür kalayız. Ömrü uzun olsun, den soğuluk versin. Bizim devletimiz var olsun. Şunu atam vardı hazır baktılığımında. Apam barıl apam 75 yaşında ötüp gitti. Maşallah mına tuğandarmına çoğulu bazı tosutağız. Xudaga şükür. 3 oğul 3 kızı var. Çoğun oğlu hazırlığı yerde oturat. İçeri girip gitti. 59 yılki bala çakalı. İkinci Talay degen akam barıyla oğlu ötüp gitti. 53 yaşında. Üçüncüsü kız 66. Seyra Güleceğim var. Mali Suğ'a turmuşqa çıkan bala çakalı жақşı jezlemeki baktulu. Xudaga şükür. Ondan keyingisi ben 3. uulu. Ben daha 56'ga çıktım. Atam benim kolumda. Ben atamın üyündömün. Men kolumda emas, men atamın üyündömün. Atam menen birge yaşayımın. Men de bala çakam var. Ne de hayalim oturat. Siz şu bala kezdegi neme esingizde kalganlardan aytып берсеңиz. Bala кезибизде atam menen apam kolxozda иштеген. 40 yıl işleşti. Kolxozda. Atam malçı olup işledi, apam sağınçı olup işledi. Oşo 18 yaşka çıkacaktı biz atam menen birge oşo mal qarap. Çoğoyduk 18 yaşta. Ondan keyin armiyaga bardık. Armiyadan kelip oşo işke kelip oşontip işlep. Azı Xudaga şükür, жақшы. Ejeleringizdi uruşpayt келмеде, сиздерди кандай, балдарга кандай тарбия беретилер? Atam özü görünüşünden görünüp tursa gerek. Öte joş, çındığını aytkanda. Bir de uruşkan emas. Tajımantı kolun uçundan tegizgen emas da bizge. Men esimde şu kızlarga dele, baldarga dele bir dağı jön oturgular şuk. Me kılıp koyatırlar, boldu, başka söz söylebeytiler. Hiç uruşkan emas tegele. Uruşkanın görgen emas biz. Атаңыздан эмнени үйрөндүңүз? Atamdan үйрөнгөнүбүз birinci çınçıldık. Жалган сүйлөбөйбүз. Жақшы мүнөз. Бирөөгө жамандык ойлобойбуз. Ошол жақшы жак
менен чоңойдук да. Бирөө менен урушкан эмеспиз, талашкан эмеспиз. Баарыбыз эле чоңойдук. Бир туугандар менен деле бир да урушпадык. Sen menге келбедик. Бүгүнкү отуруш мына акамдын, бир тууган акамдын тоолгон күн экен бүгүн. Ошого элдин баарын туугандарын чакырып, азмаз отурушты өткөзүп коеюн деп чакырган экен. Баарыбыз мына отурабыз. Туугандар элибизде, журтубузда ушундай оюн күлкүлөр болсун, той тамашалар болсун, жакшылыктар боло берсин балдар. Ал эми туугандар дагы бир айта турган сөз, туугандар бардыгыбыз мындай бир туугандай ынтымактай болуп, бир туугандай болуп жүрөлүк, бири-бирибизди ызаат кылайлык, бири-бирибизди урматтап жүрөлүк балдар. Элибиз, журтубуз тынч болсун, тынччылык, аманчылык болсун балдар. Амин. Аллаху акбар. Ата, мына бүгүнкү ушу 90 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Алла Таала сизге чын ден соолук берсин, будан бияка дагы жашооңузга күч кубат берсин, бакубат жашоо берсин. Ушу неберелериңиз, балдарыңыздын, кыздарыңыздын, неберелериңиздин, чеберлериңиздин, куураларыңыз дагы бар да мына биздин балдардын арасында мисалы үчүн. Ушулордун жалаң жакшылыктарын көрүп, ушу жакшылыктарыбызда төрүбүздө болуп жүрө бериң ата. Алла Таала ушу сизге күч кубат берсин. Бардыгыбыз тынч болойлу, аман болойлу. Ушу тууган уруктар менен, кол коңшулар менен, бардыгыбыз ушу жора жолдоштор менен, бардыгыбыз аман эсен болуп, бири-бирибизди урматташып, сыйлашып жашашка Алла өзү жеткизе берсин. Тынч болуң ата. Ден соолукта болуң мана. Ушу биз эле Кытайлардын аксакалы эмес, мына Корейский элдин аксакалы болуп калды. Кудайым узун өмүр берсин, ден соолук берсин, бала бакыраларынын, небере чеберлеринин күнү күчүн көрүп, төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Ana mınav kimila? Asılbek'ten şu kızının ömürlü olsun, жақсы kızlardan, gelecekte жақсы kızlardan böyle ölüyorsun. Şondan bugün jentek toyu oldu da, şu birge oturağız bari tuğanlar. Barımız tınç bolaylık, intimak bolaylık. Ardayım şunday dasturxonun chetinde жүрөбүшкө Аллахтын насип кылган болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, Кудай буйруса мен өзүм дагы Серептегендин Аксакалдын басып өткөн жол боюнча бир жакшы учурду элестеткен бир 5 минутта 6 минутталык жакшынакай кылып туруп видео материалдарды даярдап келем. Себептегенде мен өзүм бара албай калгандыгыма байланыштуу, мен өзүм аралаша албай калгандыгыма байланыштуу мен ушундай форматты дагы ойлоп койдум. Кудай буйруса 90 жылдык юбилейлеринде, 100 жылдык юбилейлеринде Кудайым өмүрүн берсин. Мен өзүм барып Кудай буйруса чагылдырып берем деп ниет кылдым. Ошондуктан ага чейин аба көп жашаңыз. Неберелериңиз, балдарыңыз, чеберлериңиз дагы бар экен. Кудай буйруса алардын энергиясы менен сиз ошол мен жогоруда айткан жаштарга жетесиз деп ниет кылабыз. Алла Таалам буйруса, Кудай буйруса. Бардыгабыздар, куш келипсиздер. Мен ушул үйдүн эң чоң келинимин. Келгениме 42 жыл болду. Ошо бүгүн атамдын туулган күндө отурабыз. Атам ден соолук чын болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Иштери дейм да. Ооба. Ушу балдардын жакшылыктарын көрсүн. Дайым биздин пешенебизге тынч болсун. Дагы жүзгө чыксын. Ушул эмени белгилеген ошо менин эң чоң уулум Жодар, Жомарт, Нурсултан, Артур, Мукуш, Асылбек. Ушуларга чоң рахмат. Ушул нерсени уюштуруп, ушинтип чоң атасын белгилеп бергенге чоң рахмат. Ушулардын ошо чоң атасынын жашын ушуларга берсин. Мына келген кыздар, бардык абысымдар, бардыгыңар тынч болгула. Ушу кайнатамдын жашын бардыгыбызга берсин. Ушу бардыгыбыз тынч болойлу. Мына Бишкектеги балдарым дайым жакшылыктарга келсин. Ушулардын иштерине ийгилик, дайым аялдар менен бактылуу болсун. Заманыбыз тынч болуп, ушундай жакшылыктарда биригип жүрө берели. Биринчи келин болуп келгенде мен кайнатам менен кайненем саан жол иштейт эле. Мен ошол жакта Садырда иштегенбиз. Ошол жака келин болгонмун. Ошондо мына 3 кайынсиңлерим жаш эле.
Balda mına kızlar uşu kayınsinlerim mınalarım. Anan uşu kayınlerim var ele. Oş yerde işteydiler bardığız. Anan oş yerde ağusunu köz 9 yıl oturduk. Oş yerde men laborant bol işteydiler şu. Emede. Anan uşu çalım bayağı eşiktegi. Kaynatam ayabay joş momun kişiler. Kayninem kıyın ayal ile. Men bilbegendim bardığını ürettü. Men uşu nanjağıştı bilbeytlem. Menem 4 jengem bar ile oşaltın nemesinden da bar joktu üretti. Uşu kayninem kıyın ayal dedi. Kaynatam joş momun özünün işine, mına baldarın terbiyasına jakşı kişiler. Kuş besler mehmandar. Şu birinciden alakıma ses şuglar bolsunlar, yedir içirgen. Bugün şu atamın tuğan günü eken. Atam ömürüm bersin, densolugum bersin. Jakşı günlerini göröylü atamın. Atamma koluna gelin bolup kelgenime 28 yıl bolup kaldı. Çoğu yaşap ümitleri. Atam jakşı udağa şugul. En kişineyiz biz. Ne deyin? Atam ötüp jakşı atam da neyse joş momun. Anan enem dele jakşı ayal ile biçer ötüp gitti. Enem menen köp nerseni üretip gitti bizgeç. Özü 3 ağusın elek. Şu nevele baldarı şuntip ötkörüp tuğan gündü. Şolga da den solup, übülörüp bakıp bolsunlar. Şu bizdin үйгө ardayım jakşı neslelerge kele beriңиздер. Jamandyk bolbosun. Alaka ses şugulör bolsunlar. Şuntip bardığыбызды şuntip jedip içirgen, bastırgan bardyk Allahga şugulör bolsun. Sizlerge da den soluk, işiңерге ийгилик, ardayım şunday jakşı nesleler tartып жүргүлө. Эми 10 мезгилде болбойт эмес болуп калышы мүмкүн, бирок айыпыбыз айтпайчу да негизичи. Эми турмушта баары болот да, бир да ачык кылып коёсуң, бирден эме десең, айыпыбыз айтпайчу негизичи. Анан жакшы жактарды ушул энем менен атам көп нерселерин үйрөттү. Мына ушунчалык шүгүр дейбиз. Бүгүн ошо жакшы күндөрүн бир күндө отурган чагыбыз бүгүн биздин кадырлуу чоң атабыздын өздүк майрамы экен. Ушундай туугандардын башын бириктирип жакшы күндөрдө отурган кезибиз. Чоң атамдын бүгүнкү өздүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мындай жашында көбүн көрсүн, биздин печенебизде бар болсун, небере чеберелердин тойлорун көрсүн. Жогоруда айтылган баардык жакшы тилектерге кошулабыз. Ошону менен бирге да бүгүн Бишкек шаарынан Асылбек иним келген. Анын дагы жентек кызына жентек берип атат. Асылбек укамдын дагы ошо кызы ыймандуу, акылдуу, салиха кыздардан болсун. Кыргызстандын желегин желбиреткен чыгаан кыздардан болсун. Ошону менен бирге бул ушул чоң атамдын туулган күнүн уюштурган бул небере балдарга Жотар акама, бул жерде отурган Жомарт акама, Нурсултан, алыс жактагы, Мухаммед, Артур, ким калды? Асылбек. Ошолорго да чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик, ошолор менен катары жеңелериме, келиндериме чоң рахмат. Укаларымды колдоп кубаттаганга тапкан акчалары баракалуу болсун. Бизди сыйласа Кудайым аларды 1000 мертебе сыйласын. Ошо жерде отурган сиңдилерим, жеңелерим, келиндерим, силерге да ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңөр менен тынч аман болгула, үй бүлөлүк бакыт. Ошол баарыңарга ден соолук. Мен небере солом, атым Жамылай, эң чоң баласынын кызымын. Geçerim canatacan жүрөгүм Sanamdın güç kuvat demesin Sürösün tiregim Kaldırma sayazga ızgarıga Kayan
barda Çapçarı kartanın Har kaçanda Büyük görünün Men başkadan Benim atam Benim atam En jakşadan Örmenen kabıl al danışmanım Ulunun sıyırmadın Ata Kemal bölüm asılım En mutlu ustatım Ünsek davuluna arata Elde çok bağırmışım Ben üçün can ata özüne Çirico sözler menen Jargıdan kulüp durgan Jaynagan közler menen Jolukkan kanday jakşı Jolukkan kanday jakşı Joluksan kanday jakşı Sagıngan jürek menen En jakşı tilek menen Kucakta begem kızı, kubatkı bilek menen, Körüşkü kanday jakşı, jolukkan kanday jakşı, joluksan kanday jakşı. Ата, ушуна 90 жашка чыгып, ушу 90 жыл өмүр сүрдүңүз ушул. Ушул 90 жылдын ичинде ушу өлкөдө, ушу биздин Кыргызстан мамлекетибизде же ушу дүйнө жүзүндө кандай чоң өзгөрүүлөрдү көрдүңүз? Өзгөрүүлөрдү. Özgürlüğü bir yılda açkalık olgulat, bir yılda tokçuluk olgulat. Açkalık zaman olup turadi. Azırkı zaman jakşı oldu. Ötken 1990 yılları zaman en uğur bolgan. Azırkı 2026-2027 yıllar jakşı yıl oldu. Zamanımız jakşı oldu. Şunday zaman bolsa elge jakşı bolot. Jakşı yaşo bolbotat. Bunday zaman bolboyt. Jakşı zaman bolbotat. Tınçılık. El yurtubuz tınç, amançılıkta. Egin salada, egin der bolbotat. Egin ата мурдагы замандагы жок нерселер азыр бар го, ушуна техниканын өнүккөндөрүн айта аласызбы? Техниканын өнүккөндөрүн. Техника? Азыр мурда телефон дегенди билген эмессиз да. Азыр ушуна кичинекей нерсе менен сүйлөшкөндү, видео звонок менен бири-бирибизди канча чоң мамлекеттерден бири-бирибизди көрүп сүйлөшкөндөр ошолорду айтсаңыз. Murungu traktörler kirasını mendirildi. Balonu yok. Spor var traktörler, kişine. Onlar 8 yıl. Uruşunu aylandırdı gene. Onun gibi nasi diyen çıktı, nasi diyen. Hemen dış direktör çıktı. Aram şimdi traktörler çıkıvattı. İlgari kambay yok ola. İsterin şestiren kambay olgan. Onu traktör sürertiler, dizel. Dizel sürüp orotile. Hazır samoходun yol kaldı. Özü cülüp, özü eğilir. Bu da zaman tınç kuda kalasa. Bundan bu şunday zamanda yaşasa Allah Teala nasip etsin. Ola çakallarımız tınç ayırır, oturayım.
Азыркы ушул малдагы жаштарга ушул биздин заманыбызга кандай каалооңуз бар? Kaloğum benim jakşı olsun değil de, jakşı olsa, elim, yurtam jakşı yaşaydı. Zaman jakşı olsa, bari yok sınıf olur. Zaman oluk soğuk olsa, jakşı yok iyi de. Adı yaşa jakşı. Şundan yaşa, Allah Teala nasip etsin. Азыркы жаштар көп эле нерсе өнүгүп кетти да азыр. Азыр мээнет кылыш керекпи же окуш керекпи? Мээнет кылсаң азыр бардыгы бар. Adı toga meylet kılış gerek de. Okuş gerek. Ошону айтсаңыз, Birbirlerini oylanıp çıkarış gerek. Hazır bu anda şunu oladı tadı. Şundan köpçük oladı. Birbirlerini oylap, hani çıkarıp atacak. Bırakın valla fabrika vurulacak. Zaman yakşı kuda kalacak. Tınçılık olsun, yakşı жүрgülü, zamanımız tınç olsun. Oru sırkıdan tınç böyle, içimçilik bol olsun. Uğurluk kılmakla, biromen süleşme göre şunday zaman olsa yakşı olur da. Tınçılık verirsin. Yakşı жүрsen öyle zaman uçacak. Ата, siz денсаулығыңызды қантип сақтадыңыз? Benim densoğluğum özü Allah bilir de ben kalktım günde. Ben fizeratke kan yok mu? Бирок ата өмүрүмдө бир жолу да арак ичпегем, сигарет чекпегем деп айтсаңыз. Arak içmedim, içmedim. Pivo hem içmedim. Arı gaz bodan hem içmedim. Hiç ne? Tolga kök çay menir 80 gün kök çay içtim. Bunun böyle içken yok. Arak koşu içken yok. Ажа, сигаретам чекпегенсиз да, ошолорду айтсаңыз. Kök çay içtim değil mi? Жакшы сүрүп атканда ортосуна Kök çayı 80 gün içtim. Oho, kök çayı mende içken adam yok. Ballarıma bardım, nevre çelerim bardım, tınç olsun. Baktılı olsun. Baktılı yaşası Allah Teala nasip etsin. Elimiz, cırtımız tınç olsun. Komşu olundan tınç olsun. Şu oturgan zaman, bala çıkaladığında tınç zaman oyun kılıcı Allah Teala nasip etsin. Tınçlık olsun, tınç olaylı, bağlı, şu oturgan cemaatimizin üstü. Üç kızım, üç nevre, üç kız, üç balam var. Onlar adam olgan çevre nevreler böyle tınç olaylı. Yakşı yaşarsa Allah Teala nasip etsin. Zamanımız, eli yurtsuz tınç olsun. Kalamışında tınçlık olsa her yer tınç olur. Aç otur, tınç otur der. Zamanımız tınç olsa baktırır yaşarsa Allah Teala nasip oldu. Kız ötçüde
алейкум. Бүгүнкү ушу биздин чоң атабыздын маракесинде отурабыз бардыгыбыз. Неберелер, балдары, кыздары, уулдары, биздин неберелерибиз. Менин атым Жодарбек. Мен аты чоң атамдын эң чоң небереси болом. Эң чоң баласынын баласымын. Мен ушу чоң атамдын колунда чоңойгонмун. 2-3 классыма чейин. Ушул чоң атабызга чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ушул атабыздын өмүрүн бизге дагы берсин, неберелерине берсин, чеберелерине берсин, уулдарына, кыздарына. Биз дагы ушу чоң атабыздын жашына Алла таалам жеткирсин. Чоң атабыз дайыма ушинтип биздин пешенебизде, ушу биздин төрүбүздө дайыма ушу батасын берип, калоо тилегин айтып жүрө берсин. Кудай кааласа ушу чоң атабыздын азыр 88 жылдык маракеси болсо, Кудай кааласа 90 жылдык маракесин өткөргөнгө Аллах талагым ошо күндөргө жеткирсин. Калган ошо үртөган акаларыма, абаларыма, эжелериме, жездериме баарына чын ден соолук, дайыма ушинтип юбилейлерде, маракелерде чогуу жүрүп, тууганыбыздын ортобузда ынтымак кетпей, ошо атабыз дайыма биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Бул менин инилерим, бул аты Жомарт, бул атамдын небереси, бул аты Асылбек, Артур, Мухаммедали, ушу Нурсултан немеде азыр чет өлкөдө иштеп жүрөт. Ошол иниме дагы ийгилик, иштерине ийгилик, дайыма иштери ийгиликте болсун. Ушу чоң атабызга чын ден соолук каалайбыз. Ушу биздин башыбызда дайыма чоң атабыз бар болсун. Силер да сүйлөсүңөр. Бир өзү сүйлөп коелу. Ошо кошулабыз, баардыгы тынч болсун, аман болсун. Ушул чоң атабыздын ушундай маракесини кут болсун. Мындай дагы көбүн өткөрөлү, мынакей алдыда 90 жылдык бар, 100 жылдык бар, Кудай кааласа. Ошонун баарына кошулабыз. Мен дагы кошуп коеюн, мына дагы бир менин үкөлөрүм атай Бишкектен келишти, ушу чоң атабыздын немесин маракесин өткөрөбүз деп. Ушуларга дагы Нурсул, Асылбек, Жомарт ушулар Бишкектен атай ниет кылып келишти, ушундай маракени өткөрөбүз деп. Ушуларга дагы Кудай чын ден соолук берсин, иштерине ийгилик берсин. Дайыма ушинтип биздин жакшылыгыбызда келип ушулар жүрө берсин төрүбүздө. Мейман болуп, мына өкөлөрүм Артурга, Мухаммушка, Нурсултанга баарына иштерине ийгилик, үй-бүлөлөрүндө тынчылык болсун. Дайыма ушинтип биримдикте чогуу жүрө берели. Урматтуу көрүүчүлөр, менин каналымга катталуучулары лайктан басып, жакшы комментарийди бериңиздер. Ата энесин сыйлагандар үчүн гана бул видео. Ата энесин урматтагандар үчүн гана. Ата энесин бул дүйнөдө, эки дүйнөдө мисалы эң биринчи орунга койгондор үчүн гана бул видео, бул программа. Ошон үчүн жакшылап комментарий жазып, жакшылап жашына калып туруп, дасторкон үстүндө болосуздарбы, иш учурунда болосуздарбы, ушундай өзүңүзгө ыңгайлуу шарт болчуларда көрүп, жакшы комментарийлерди жазып, сиздер да ниет кылып коюңуздар. Бир күн ошол насип этсе, мен ошол сиздердин ишиңиздерге бакылдап, чакылдап барып каламын.